Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'alaga şükürçülük bolsun. Peygamber Muhammed aleyhisselamga salavat jana salamдар bolsun. Ötkөн köle jetimler temaсын уландысын өтөбүз. Экинчи бөлүгүн. Жалаң аяттар жөнүндө айтканбыз. Ятим деген сөз бар араб тилинде, анан латим деген сөз бар. Ошондо ачыктаганбыз, ошол жерден кайра уланталы. Ятим деп атасын жоготконду айтат, адам баласында алем бир эле атасын. Энесин жоготсо жетим деп эсептелбейт. Анткени атасы бар негизи. Ошол үчүн тек сураганда да бизде ким сурайт? Атасын сурайт, чоң атасын сурайт, анан уруусун сурайт, ушинтип анан кете берет. Кандай эле пайгамбарыбыз деле уруусу сүрүштүрүлүп атпайбы? Курайш урусу болуп анан теги барат, Ибрахим алейхисаламга такалгандай. Ал эми малдар болсо, өткөн жумада айтканбыз, бир эскертип кетүү максатында айтып атабыз. Малга келе турган болсок, адамдан башка жаныбарлар бардыгы атасы өтүп кетсе, өлүп калса, эч качан жетим деп эсептелбейт. Бир гана эмне энеси өлүп калса. Мисалы, короз өлүп калса, жөжөлөр жетим калды деп айтылбайт да. Аны жетим жөжөлөр дейт. Кочкор өлүп калса, козуну жетим дебейт. Козуну не дейт? Жетим козу дейт. Ошондой эле бука өлүп калса, торпок жетим калды деп айтпайт. Уй өлүп калса, жетим торпок дейт экенбиз. Мына ушуну ата-бабаларыбыз жашоо менен деле жашап койгон. Билет, мусулманчылыкта мынакей ушундай. Ошон үчүн өткөндө салыштыруу иретинде айттык го. Биз бука эмеспиз, же кочкор эмес, же башка эмеспиз да. Балдарды төрөлүшүнө себепкер болуп коюп эле анан кийин карабай кетип калгыдай. Сөзсүз түрдө баланы күттүкпү? Демек баланы асыраш керек. Сөзсүз түрдө жооп беребиз ага. Анда эмесе хадисти улантабыз. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى ушунчалык жакын кылып айтып атат. Ортоңку менен мына сөмө экөөнү жакындатып, ва фарража байнахум экөөнүн ортосун ажыратты. Минтип туруп кайра мындай кылыптыр да. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтып атат: "Мен жана жетимге ким кепил болуп караган болсо, кам көргөн болсо, бейиште мына мен менен ушундай жакын болот" деген. Бул хадисти имам Бухари риваят кылган. Имам Бухари. Андан кийин Абу Хурайра радиаллаху анхуда риваят кылган хадис бар. Ижтанибус саб'a ал-мубиqat. Тозокко калтырып коюучу 7 нерседен сактангыла деп. Бул хадисте муттафакун алейх имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. 7 тозокко калтыруучу нерселерден сактангыла деген пайгамбарыбыздын хадисин укканда, сөзүн укканда сахабалар "Калу я Расулаллах, ва ма хунна?" Ошол тозокко киргизип калтырып коюучу 7 амал кайсы? Десе, пайгамбарыбыз аш-ширку билла, Алла Таалага шерик кошуу, ширк келтирүү да. Ва сахар сыйкырчылык. Ва катлун нафсиллати харрамаллаху илля бил хакки. Алла Таала арам кылып койгон адам баласын эмне кылып өлтүрүү. Бир гана өлүм жазасына тартылуу жолу менен болсо гана уруксат болот. Аны да ким чыгарат? Мамлекет башчыбы же башкабы, эшматпы, ташматпы? Жок. Сот. Казы дейт мусулманчылыкта. Ал-кади. Бүгүнкү терминде, мамлекет терминде сот. Жогорку сотпу, иши кылып сот эмне кылат? Ушул элдин баарын канын ичкендиктен, элдерди чекеден эле өлтүрүп кете бергендиктен мунун жазасы эмнеге чыксын дейт? Өлүмгө чыксын деп, мисалы, өлүмгө жазага чыгара турган болсо, мисалы, анан кийин барып атайын анда да ар ким эмес. Атайын ошо өлүм жазасына тартып берүүчү жоокерлер апарып эмне кылат? Жазасын берет. Ташбаран деле, мисалы, бирөөнүн эле кыздарын, ар кимдин кыздарын баса калып эле, зоруктап эле кетип аткан болсо, үйлөнгөн эле жигит, мисалы. Аны эмне кылат? Шарият боюнча ташбаранга өкүм чыгарылат. Ошондо анан сот чыгарат.
Қазы, мұсылманша айтқанда, қазы чечим чыгарат, ушунда бул зына кылганда анық болду, 4 күбө болду. Алда аябай жөнөлө митип алда кубалап кетип атканын көрдүк, демек муну ташбаран дебейт. Бая улуу сөздө уят жок дейт. Аялдар кашын боёгондо же көзүн боёгондо жанагы боёгуч менен идишке салып туруп анан кийин боёйт го. Ошол сыяктуу зына кылып атканын биз көрдүк деп эң жок дегенде 4 киши күбө өтүш керек. Мана мен көрдүм деп. Ушунчалык тыкыр да, бул өтө кылдат маселе. Жөн эле мында тигиндей дей берген болбойт экен. Шарият ошон үчүн өтө маанилүү жана жооптуу, этияттык керек экен. Ошон үчүн бул минбар өтө аманат нерсе. Ар бир сүйлөнүп аткан сөз аяттан алынып атабы, же хадистен алынып атабы, же шариаттын кайсы китебинен алынып атат. Ошолорду иликтеп, жиликтеп, далилдеп туруп анан кийин эмне кылыш керек? Айтылат да, жөн эле айтыла бербейт. Үчүнчүсү ушул болду. Адамды өлтүрүү. Адам өлтүрүү бул дагы эмне болот? Тозокко калтыруучу амалдардан. Андан кийинкиси аклар риба. Сүткорлук. Сүткорлуктан тамактануу. Бирөөгө сүткорлукту билесиздер деми? Пайыз менен бирөөгө 1000 сом берсеңиз, 1 жылдан кайра эмне аласыз? 2000 сом аласыз. Мисалдан 100 000 сом берсеңиз, 10 000 сом аласыз ай сайын, мисалы. 100 000 сом берсеңиз, 100 000 сом алышыңыз керек. Ал эми түшкөн пайдага шерик болуу деген ал такыр башка маселе. Мудорабады мурабаха деп коет. Ал соода китебинде бар. Мисалы бирөө ишти кылат, бирөө акчаны чыгарат. Сиз мисалы 1 миллион сом чыгарсаңыз, экинчи шеригиңиз сооданы жасайт. Ошондон канча акча түссө, 50% меники, жолсо 60% меники, 40% сиздики деп сүйлөшөсүз. Ачык бардыгы, ачык даана болуш керек. Ошол болот. Анан жок, негизи эле акча бердикпи бирөөгө карыз. Канча сом берсеңиз, ошончо сом гана алышыңыз керек. Туура, сиз убакыт жана уткурдуңуз. Бирок тигил адам таптакыр акча таппай калып атпайбы? Ошондуктан ал сиздин акчаңызды кайра кайрып бериш керек, тагап бериш керек. Болгону сиз адамгерчилик кылдыңыз, соо иштер жасадыңыз. Мына мусулманчылык ушундай. Бул канчанчысы болду? Ширк келтирүү, сыйкырчылык, адам өлтүрүү, анан сүткорлук 5, анан 5-инчиси эмне болуп атат? Аклу малил ятим. Акла малил ятим. Акла малил ятим. Жетимдин малын жөө. Жетимдин малын жөө дагы жеп койсок эмне болот экенбиз? Кудай сактасын, тозокко апаруучу амалдардан. Жана мамлекетти коргоо үчүн Кудай сактасын сырттан согуш кирип келаткан болсо, акырын кылтыйып туруп качып, Кыргызстанды тыштап алып качып кетүү бул дагы ушундай күнөө экен. Эл эмне болсо ошо болуп, мамлекет эмне болсо ошо болуп, ошол жерде болуш керек экен негизи. Шариятыбызда ушундай. Аял киши күйөөсүнөн, бала атасынан уруксат сурабайт. Бүт мекенди коргоочу эмне кылат? Айла жок, чыкканга туура келет. Кудай анын бетин ары кылсын. Аялдар да тырмак өстүргөнгө ошол убакта гана уруксат берилет экен. Канзытака китеп, жана башка фик китептерде келет, Ханафи фик китептерде. Тырмагын каалашынча мындай курч кылып, мындай ыңгайлуу кылып. Бая аялдар кечке курал көтөрүп жүрө албайт экен да. Өзүнүн жанын өзү коргоо максатында тырмактарды өстүрөт атайын. Эмне кылат? Жанагында кирип келгенде көрө тамырын үзө чабабы же көзүн ою бери көздөп үзүп алабы, иши кылып жанын аман алып калыш керек. Анан эми бүгүнкү күндө эмнеге өстүрүп атат билбейм бирок. Деп сурай бересиз да. Муну медицина деле кабыл албайт. Анан жийиркеничтүү абал, идиш жууган аял, хамыр кармаган аял, тамак бышырган аял, картошка, пияз аралаштырып эт тураган аял тырмагын аркайтып, бүркүттүн тырмагын дагы өстүрбөй эле коюш керек. Тарап туруп кеткиришпейчи. Анткени ошондой аялдарды байкасаңыздар, көбүнчө ачуулуу болот. Түштүн бузулушу ушул тырмак, жин оорулардын баары ошондон пайда болот. Ыплас нерселерден. Ошон үчүн этият болуш керек. Анан эң маанилүүсү ичтанибу деп атпайбы? Сактангыла. Мафулун бих. Каффал мухсанатил гафилатил муъминати. Кайдыгер жаткан, сойкулуктан, бузулуудан корголгон, сырткары болгон момун энелерди, аялдарды сөгүү дептир. Кайра кайталайбыз. Капилетте жаткан, эчтекеден кабары жок, жайдары жөн эле үйдө отурат. Же жумушу менен, кыскасы өзүнүн жолу менен жүрөт. Жана момун, Кудайга иман келтирген. Жана корголгон, зына уят сөзүнөн корголгон. Ошолордун таза болгон эле аялды сөгүү. Сен сойкусуң, шуркуясың, тигисиң, булсуң деген сөздөр менен. Азыр мода болуп калбады, туурабы?
Бисмилла дегенде эле шарт дегенде эле жанагы сөзүн айтат. Айтып туруп демеле кырылыш болот атпайбы? Сен мындай болупсуң, анан тигини бирине плов жедирип, бирине манты жедирип жүрүп атпайбы? Түшүндүңүзбү да? Айландырып айтканда. Уяты жоктор да. Адам кандай үй бүлөдө, кандай чөйрөдө чоңойгон ошондон билсе болот. Анан суроо бергенге туура келеби? Сен эмне энең шуркуябы депчи. Атаң ошондойбу? Туура эмес да. Эч качан бир адамды, экинчи адамды антип сөкпөш керек, айтпаш керек. Уят да. Негизи аял кишини зынадан сырткаруу эч качан биз антип сөккөнгө акыбыз жок. Мүмкүн эмес. Анткени алда биздин келечекте эртең Кудай билет. Ошонун небереси менен сиздин небереңиз үйлөнүп калышы мүмкүн. Ана отура бер анан кийин. Куда сөйөк болот. Бетиң кызарып, мурдуң чүрчүйүп отурасың анан. Эми Куда неме деп айта албай, же айтпай эле койсомбу дейсиз, же айтсамбы дейсиз, ошондо отурасыз. Кичинекей эле калппыз биз. Баягы эки тоо көрүшпөйт, бир эки адам көрүшөт деп коет. Ошон үчүн мүнөздү оңдош керек экен, колдон келишинче. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахих хадис бар. Эмне деген? Бир тоо бир жерден экинчи жерге жылыптыр десе ишенгиле, бирок адамдын мүнөзү өзгөрүп биз ишенбегиле деген. Башка хадисте келет, динге чейин адам кандай болсо, динге киргендейин деле ошол. Динге чейинки мыкты адамдар динге киргенде дагы мыкты болот. Ида факиху, эгер динди терең түшүнгөн болсо дептир. Көрдүңүзбү? Мына ошон үчүн мектепте да кээде начар окуп калабызбы, жакшы окуп калабыз ар кандай бир адабий чыгарма китептерди, маданияттуулуктарды үйрөнүшүбүз керек экен. Анткени пайда зыянды ажыратпаган момундай ойнок жаш балдарды мечитке алып келбеш керек негизи, туугандар. Тынч отурганды билбеген, адеп менен маданият менен отурганды билбеген жаш балдарды алып келбеш керек. Эмне үчүн? Адамдардын ыхласын бузуп коюшубуз мүмкүн. Бир адам берилип келип, Аллаху акбар, эми транстап айтпайбыз, бирок берилүү да, мындай. Ибадат деген Кудай менен байланышуу да, сила. Аллаху акбар деп намазды баштаганда, чыры-чуру бияктан башталса, туура биздин ниетибиз жакшы. Мечитке алып келели, оңдойлу дейбиз. Качан? Ак караны ажыратып баштагандан кийин. Эшикке чыгып сийип келейин. Ата эшикке чыккым келип атат деген сөздү айтала турган жаш балдарды эмне кылышыбыз керек? Ээрчитип келишибиз керек, сөзсүз түрдө. Эмне кылсын? Үйрөнсүн сиз менен кошо отуруп. Анан келип алып эмне кылабыз? Бирөөнүн көңүлүн буруп, бирөөлөргө жолто болуп, ошолордун баары болбойт. Ошон үчүн пайгамбар хадистери бар. Жаш балдарыңарды мечитке жолотпогула деген шариятыбызда талаптар бар ошондой. Баягы бейшеп кылып кое турган жаш балдарды. Кыргыздар муну сонун айтат экен, бейшеп кылып кое турган деп. Сийип деп айтпайт экен. Бейшеп. Эми дагы хадис Раваху Муслим, имам Муслим риваят кылган. Түшүнбөй албаңыздар, жакшылап түшүнүп алалы. Жаш балдарды мечитке алып келиш керек. Качан? Ак караны ажыратып баштаса. Ак караны ажыратканга чейинки жаш балдарды үйгө апасынын жанына коюп коюңуздар. Болду, сонун болот. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын дагы хадиси имам Ахмад риваят кылган. Имам Ахмад. Ан Аби Хурайра радияллаху анху анна раджулан шака ила Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам касвата калбихи. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир киши келип айтат, менин жүрөгүм мерез болуп калды. Таш болуп калды. Кантип жумшартсам болот? Боорукер эмесмин, мерезмин дейт. Адам мерез болгондон кийин ачуулуу болот. Ачуулуу болгондон кийин алдына эч кимди карабайт. Кайнатасы турабы, атасы турабы, агайы турабы, агасыбы, ак сакалбы, көк сакалбы, айырмасы жок. Баары бир тегиз. Билдизордой эле сүзүп кете берет. Эчтекени карабайт. Міне, көзүмөн акырайып момду тиктейт. Бүттү. Ошондой сезим кимге отуруп калган болсо, демек ал текеберчилик отурду деген сөз. Текебер биз. Себеби адамдарды ылгабай калдык, басынтып сүйлөп калдык, чындыкты моюнга кабыл албай калдык. Ушунун баары эмне болот экен? Текеберчиликтин белгиси. Ислам динине кирген сайын, ислам динине терең сомгуп кирген сайын, биз эмне болушубуз керек? Жан дүйнөбүз жыргап, дене тулкуубуз жумшара башташ керек. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн даратта ушунчалык дарат алганда да бетиңе урбай дарат алып атпайбы? Акырын сууну аласыз, митип жууйсуз. Даратта 4 парыз бар. 5-инчиси болсо эмне болот? Сакал кою болсо, суу кирбей турган болсо, ошону эмне кыласыз? Мындай аралатасыз.
аралатасыз, бұл сүннет. Даратта. Ал эми намазды нары аралаштыруу сүннет эмес. Намазда сакалды нары аралаштыруу сүннет эмес. Даратта сүннет. Анткени пайгамбар ошол үчүн айтып атат да. Лау хоша колбе хада. Бул хадис. Балтабай Тешабайдын сөзү эмес. Тафсирде келип атат. Ат-тафсирул мунир, абдаул баян тафсирлерде келип атат. Лау хоша колбе хада. Эгерде мунул кишинин жүрөгү Кудайдан корккондо, ла хашиат жаварихуху. Анын денеси да коркмок деген. Ошол үчүн намазды берил окушубуз керек экен. Жүрөктү Кудайга байлоо, хушугуту деген мааниси эмне экен? Бүтүрөп мындай болуп калуу эмес. Аллаху акбар деп жүрөктү Кудайга байлап, денени былкылдатпай кармоо. Ушундай, зыңкыйган бойдон. Ошону эмне дейт экен? Хушугуту дейт экен. Анан кээ бирөө такыр эле бүжүрөп эле монтип эле кирип келип аны таза эле болбой калат монтипчи. Азирет Умар радыйаллаху анху эмне кылган? Намазды байкуш кылбай жашнак окучу деген. Мону силкипчи бирөө. Керек болсо нафил намаздар мечиттерде көп окулушуда барып рия калып келет деген. Кайсы китепте? Ураттул Мухтар китебинде келген. Нафил намаздар үйдө көп окулганы жакшы экен. Пайгамбар ошон үчүн эмне деген? Вала тажалу буютакум кубура. Үйлөрүңөрдү көрүстөнгө айландырып албагыла деген. Үйгө да калтырыш керек кишини ибадаттарды. Нафил намаздар үйдө окулганы жакшыраак. Сүннет намаздар албетте берде окула берет. Өзүнүн учура келгенде айтабыз анда. Эми караңыз. Жүрөгүм катып калды. Алланын элчиси, кантип жумшартсам болот дейт. Десе факала имсах расал ятими. Жетимдин башын сыла. Ва ат'имил мискин, жана бечара, колунда эчтекеси жок адамдарга тамак бер деген. Ошондо жүрөгүң жумшарат деген. Бул пайгамбар хадиси. Кооз сөздү ким да болсун сүйлөйт экен. Бирок кооз амалды эч ким жасай албайт экен. Ошон үчүн Умар ибн Абдул-Азиз деген падыша өткөн билесиздер. Ушул киши да эмне деген? Сонун насааттарды айтып атасыз, дагы улантып айтпайсызбы дейт. Кооз мындай сөздү ким да болсун сүйлөй берет. Мен андан көрөк сүйлөп убактымды кетиргенден көрөк, мен амал кылайынчы, иш кылайынчы, иш жүзүндө көрсөтөйүнчү деп эмне кылган? Ибадат амалдарына эмне болуп кеткен? Айлектенип кирип кеткен. 5-чи халиф. Эми пайгамбар мына башты сылоо дегенде мааниси бар. Келиңиз мына. Башты сылоо көрсөтүп берели. Мындай кыласыздар. Төбөнү муну баштын алды жагын жетимдерди сылайт. Түшүндүңүздөрбү? Муну жетимдерди түшүнүп алалы. Түшүндүңүздөрбү деген сөздө туура эмес сөзү. Сиздер билесиздер да. Мындай эстедиңиздерби деп айтсак да туура болот да. Эстедиңиздерби? Но жетимди төбөсүнөн ылдый эмне кылат экенбиз? Сылайт экенбиз мындай. Ата-энеси бар баланы төбөдөн бул жакка эмес, төбөдөн артка сылайт. Ушуну ылгап билип алалы туугандар. Ата-энеси бар баланы бирөөнүн үйүнө барып муну сылап алсаңыз, эгер билген ата-эне болсо жаман көрүшү мүмкүн сизде. Эмне кылып сылап атат мен башым, баламдын башын депчи. Ошон үчүн этиятташ керек. Төбөдөн ылдыйсыз. Желкени көздөй. Арка жагын мындай кыласыз, сылайсыз. Кандайсың тууганым деп, иним дейсизби, жээним дейсизби, кичинекей тайка дейсизби, кошуна дейсизби, кыскасы, аяш ул дейсизби, мына ушинтип төбөдөн артты көздөй. Ал эми жетим баланы алдыга көздөй тартат экен. Мына бул эрежелер. Ушунчалык жетимдин малына көңүл буруш керек дегенге да хадис. Муну ким риваят кылды? Ахмад ибн Хамбал. Анаби Заррин радыйаллаху анху, Абу Зар радыйаллаху анху өтө жумшак адам болгон. Өтө жумшак адам болгон. Керек болсо бул киши суранган. Халид ибн Валид, Сайфулла Алланын кылычы деген кайманатка ээ болгон. Ушул сахаба кече жакында эле ислам динин кабыл алып, канчалаган адамдардын ислам динине келишине себепкер болду. Ийгиликтерди аткарып ийгиликтерге жетип койду. Алланын элчиси мага да уруксат берчи, мен деле аскер башчы болоюнчу дейт. Мен да ушул Халид ибн Валидке окшоп эмне кылайын? Жортулдарга чыгып, чоң-чоң ийгиликтерге мен деле жетсем дейт. Дегенде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай деп жооп берет. Я Абазар, о Абазар, инни арака даифан, сен алсызсың дейт. Жүрөгүң жумшак деген сөз да, өтө жумшак. Ва инни ухиббу лака ма ухиббу ли нафси. Мен сени жакшы көрөм, мен сага жакшы көрөм, өзүмө жакшы көргөн нерсени дейт. Мен сага жакшы көрөм, өзүмө жакшы көргөн нерсени. Каалабайм деп атат да, сен баягы кыйынчылыкка учурап каласың.
La ta'muranna ala ithnayni. Ala ithnayni. Екі адамның башын біріктіріп, сен аға басшы болбо дейді. Басшылыққа жарабайсың деп жатты. Жана вала талиянна мала ятимин. Жетимдин малынадағы қожайындық қылба дейді. Алсыздық қылып болсың, жұмшақ адамсың дейді сен. Өтө жұмшақсың. Ошон үчүн өтө этият болуш керек жетимдин малына. Эми biz аяттарды айттык, хадистерди айттык, жалаң сахih хадистерди айтып атабыз. Эми баягында айтканбыз, оюбуздан токуп бир нерсени айтпайбыз. Менделеевдин же Эшмат Ташматтын сөздөрүн айтпайбыз. Карл Маркстардын. Бул жерде жалаң аят хадистерин айтылып атат. Эми сахабалардын сөздөрүнөн Ибн Аббас пайгамбарыбыздын тууганы болот билесиздер. Радияллаху анхумадан риваят ситту мубиқат деп белем. 6 тозокко калтыруучу амал бар. Ошон 6-ону тең тоба кылса, тоболорубузда кабыл болбойт дептир. Аны аткарыш керек экен да. Жетимдин малын жеп койсо, Кудайым, тоба кылдым деп кутулуп кетпейбиз да. Ошо жетимдин малын кайра апарып бериш керек. Өткөндө мен байкабай жеп алыптырмын. Муну кайра жеп койгула өзүңөргө. Мынакей айнанайын. Кечирип кой деп. Анан Кудайдан тоба кылабыз. Анан эми сүткорлуктан 1 миллион сом таап алдым эле. Кудайым, эми экинчи кайталабам, мен мындан бяган оңолоюн эми. Деген болбойт экен. Канча миллион арам окаттан акчаны таптыкпы? Ошол акчанын баарын кайра секинден эмне кылышыбыз керек? Садака кылып берип жок кылыш керек. Бүт кутулуш керек, нары көздөй. Анан тоба кылдым десе жыргал болбойбу? Баары иштин баарын кылып коюп, акырын тоба кылдым деп коюп секин жүрө берсек, Кудайдын бергени ушул экен деп жүрө беребиз анда. Ушундай экен. Ошол жерде айтыптыр. Минха, ошолордун ичинен аклу малил ятим, жетимдин малын жөө дептир. Жетимдин малын жесек, кайра алып барып бермейинче, Кудай Таала биздин тобобузду эмне кылбайт? Эч качан кабыл кылбайт. Жетимдин атасы да жок, энеси да жок да. Латим деген эмне деген эле? Атасы да жок, энеси да жок. Ушун муну кыргыздар эмне дейт? Томолой жетим, же тоголок жетим деп коет. Кудай сактасын. Бизде энеси өтүп кетсе деле жетим деп берет, эми анын бетин аргысын алда жаман. Энеси өтсө эч качан жетим деп айтылбайт. Ата өтсө жетим деп айтылат. Бул бир, экинчи да эскертүү нерсе кошумча айтуу. Эрезеге жеткенге чейин жетим деп эсептелет. Ал эми эрезеге жеткенден кийин бул жетимдик аттан өчөт ал киши. Эмне болот? Кадимки биз катары, кадимки эле чоң эле жөн эле киши деп айтылат. Мисалы айталы 15-ке чыгып калган бала атасы өтүп кеткен болсо, дагы эле тетиги жетим балачы деп айтпайбыз. Тет жетим балага жардам берип коёчу дейбиз. Баланчага деп эле айтыш керек. Анткени ал балагатка жетип калды, болду. Жетим деп айтканга болбойт. Анас ибн Малик радияллаху анху мындай деген экен. Хайрул буюти байтун фихи ятимун юхсану илайхи. Үйлөрдүн эң жакшы бир үй бар. Үйлөрдүн эң жакшысы, үйлөрдүн адам жашайтпы? Ошол үйлөрдүн эң жакшысы сый көргөн жетими бар үй дептир. Сый көргөн, сый урматка бөлөнгөн, тарбиясы берилген, ошол үй жетим бала жашаган болсо, ошол үй дептир. Кайсы үйдө жетим бала жашаган болсо. Ва шаррул буюти, үйлөрдүн эң жаманы байтун бир үй, ал үйдө жетим бар, юсау илайхи, ага жаман мамиле жасалат деп. Жетим жок болсо эле болду, ал жаман үй эмес. Жетим бар. Бирок ошо жетимге толук кандуу таалим тарбиясы берилбесе, акысы берилбесе, мына ошондой экен. Ва ахаббу ибадилла илаллахи таала ман истанаа санан ила ятимин ау армалатин. Жана пенделердин ичинен эң сүйкүмдүүсү, Кудай Тааланын алдында. Жетимге же жесир аялга кам көргөн адам деп. Жесирге, жетимге. Өткөндө да айтканбыз. Эмне деп? Студент кыздарыбыз бар, студент балдарыбыз бар. Эми жетим деп айтылбайт, бирок ата-энеси жок. Атасы да жок, энеси да жок. Бирок ислам окуу жайына келип түшүп калышыптыр. Ошолорду бир мойнун ала турган эркектер, жигиттер болсо, мисалы, каражаты бар, мүмкүнчүлүгү бар. Алып туруп мойнун алып, түздөн түз эмес. Анда да ар кандай дооматка, жалган жалага бирдемелерге калып калышы мүмкүн. Атайын тарбиячылар бар, жетекчилер бар. Ошол аркылуу жардам берип турсак болот. Кийимин, тамак ашын. Үйлөндүргөнгө чейин мойнубузга алып алсак кандай сон? Бул Кудай Таалам жүрөктү жумшартат, эки дүйнө жүзү жарык болот. Мына даават, мына ислам. Бир жашоого бет алдырып коет экенбиз. Ошолорго да үйрөнөлү туугандар. Хаким рахматуллахи алейх мындай деген экен. Туба лил байтиллази фихил ятим. Кандай жакшы бир үй үчүн ал үйдө жетим болсо.
Вавайлун лил байтиллази фихил ятим. Жана азап болсын қандай ғана жаман bir үй, ал үйде жетім бар, бирок жетимдин акысын билишпесе, ошол үйдөгүлөр деп. Эгер ошол кандай жакшы болмок, эгерде жетимдин акысын билип, жетимге өз жакшылыктарын атаган болса, аткарган болсо. Анан эми ушуга бир окуя айталы, ая көңүл буралы, баарыбызга пайдалуу. Мимма хукия ан ба'ди салаф. Мурунку доордон бир икая бар. Qal al митип айтылат. Kuntu fi bidayati amri mukibban ala al-ma'asi wa shurbil khamri. Men жашоомдун башында мурун күнөөгө суңгуп кирип кеткен. Жана аракты ушунчалык ичет элем. Анан бир күн эле зафирту бир ийгиликке жеттим мен. Кандайча? Бисабийин ятимин факирин. Колунда эчтекеси жок бир жетим бир байкуш бир баланы таап алдым. Fa akhaztuhu wa ahsantu ilayhi. Аны мен өзүмө алдым дагы, алып келип ага жакшылык кылдым. Кандай? Wa at'amtuhu, тамагын бердим, kasawtuhu, кийиндирдим, ичиндирдим. Кала берсе адхалтухул хаммам wa azaltu sha'sahu. Душка киргизип, баняга жуунтуп, тарантып, чачтары жүдөп калган экен. Чачтарында кирлерин, мокочолорун баарын кетирип, wa akramtuhu kama yukrimur rajul waladahu. Ата баласын кандай урматтап сыйлагандай, мен дагы ошол жетим балага аталык мээрим төгүп, урматтап сыйлап, сый көрсөттүм. Кел балам, мен тигин деп. Эми балам деп баягындай сый урмат катары айтса боло берет. Кандай эле Фатима деген пайгамбардын чоң апасы болгон. Төрөгөн апасы эмес. Чоң апасы. Чоң атасынын аялы болот. Бунун атасы менен анын абышкасы бир тууган. Ошондо эмне деген? Я умми Фатима деп пайгамбар айткан. Фатима энем деген. Жаткан жериң жайлуу болсун деп кабырга койгон. Анан өз апаңды гана апа дешиң керек, бөлөк апа деген болбойт деп такмаз болгондор да бар. Ага жооп катары айтып коелу. Мана атасына баласы кантип, атасы баласына кандай мээрим төккөн, ошондой мээрим төктүм. Бел аксар. Керек болсо андан дагы мээрим төктүм. Эмне үчүн? Бул ата мээримин көргөн эмес болуш керек деп. Аябай мээрим төктүм. Фабитту лейлатан, ошентип кеч кирди, анан мен уктап калдым. Анан фараайту фин науми аннал кыямата камат. Анан түшүмдө кыямат болуп кеттир дейт. Түш көрдүм, түшүмдө кыямат болуп калыптыр. Анан дуиту илал хисаб, анан махшар майданга эсеп кысапка мен чакырылып, анан мага буйрук чыкты, тозокту көздөй киргизилүүгө дейт. Анткени мен күнөөгө кирип кеткем дейт. Аракты иччим. Күнөөнүн бардык түрүн жасачым. Бир күнөө эмес, бир нече күнөөлөр. Ошон үчүн мен тозокко кирип бараштадым. Фасахабатни аззуба забания. Тозоктун периштелери мени сүйрөп эле алып кирип жөнөдү дейт, тозокту көздөй. Лиямду би иланнар, мени тозокко киргизиш үчүн. Анан ошентип мен алардын жанында хакирун залилун, кордолгон абалда эч ким жардам бирөө берсе экен деп байкуш бойдон сүйрөлүп кетип атам дейт. Яжурруни сахбан иланнар. Тозокту көздөй сүйрөп кетип атат. Ва иза бидаликал ятим, кокустан эле жанагы мен баккан жетим бала чыга калды. Дагы мени жолуман тосту периштелердин алдына. Халлу анху я малаикату рабби, малаиката рабби, малаиката рабби. О, Раббимдин периштелери, мунун жолун бошоткула. Мен буга шафаат кылышым керек. Кудай Таала мага шафаат кылганга мүмкүнчүлүк берген деди. Ушундай даражага жеткен экен. Анан анткени дейт, мен ага жакшылык кылып турум, ал анткени бул киши мага жакшылык кылган, мага сый урматын көрсөткөн дегенде периштелер, биз буга буйрулган эмеспиз, биз муну тозокко азап берүү үчүн буйрулганбыз. Биз аткара албайбыз дегенде, Кудай Тааландан аңчап не келет? Буйрук келет, анын жолун бошоткула, шафаат кылганга бул пендеме мен мүмкүнчүлүк берген бул жетим балага дейт. Ошон үчүн тийбегиле бул шафаат кылып алсын атасын дейт. Баккан атасын. Өзүнүн атасы эмес. Ошентип мен эмне кылдым дейт? Тозок отунан кутулдум. Бу деп сүйүнүп кетсем эле дейт, ойгонуп кеттим дейт. Ойгонсом эле дейт, ошон үчүн тооба кылдым, күнөөнүн баарынан токтодум дагы. Ва бадалту жухди фи исалир рахма ила лайтам. Жетим бир эле жетим эмес. Болгон жетимдерге мээримимди төшөп, жалаң гана жетимдердин камын көрүп калдым дейт. Ошон үчүн келиңиздер, жетимдерди үйлөөгө, жетимдерди окутууга, жетимдерди кийинтүүгө жана чектен чыккан балдарды ээрчитип барып алып туруп, муну баланы көрдүңбү? Сага окшош эле бала.
болгон атасы жок. А сен болсо менин кадырымды билбей атасың деп айтуунун деле кереги жок. Жүр балам, тетиги барып жакшылык кылалы деп жетимдерди окуталы, чокуталы, ошолор да Кудай буйрса келечекте бул дүйнөдө пайдасы тийбесе, ахиретте бизди шафаат кылышы мүмкүн экен. Амин. Алла Таала кыямат күнгө чейин урпактарыбызды бирин дагы жетим кылбасын. Бардык урпактарыбызды акылы менен, эси менен, ыйманы менен берген болсун. Эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Алган колдордон эмес, берген колдордон кылган болсун. Анткени пайгамбар хадиси бар, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей. Алла Таала эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.